Стою, думаю, в печаль. 22 августта Москва облысының Сергеев Посад аймағында Русский мир фестивалында қырғыз жігіттері көкбөрі ойынын көргөзүштү. Жыл сайын өтүүчү Русский мир деген аталыштагы бул фестивалда орустардын улуттук ойундары көрсөтүлүп келет. Ал эми 2 жылдан бери аталган фестивалга Көкбөрү федерациясынын Россиядагы президенти Нурбек Курбаналиев жетектеген көкбөрүчү жигиттер катышып кыргыздын улуттук спорт оюндарын көрсөтүшүүдө. Аталган көкбөрү оюну быйылкы Кыргызстан менен Россиянын достук мамилени бекемдөө, кайчылаш жылына карата улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган. Анда Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин атын Воронеж аймагынан атайын көкбөрүчү жигиттерден түзүлгөн Воронеж Чолпонбай курама командасына келип катышышкан. Көкбөрү федерациясынын Россиядагы президенти Нурбек Курбаналиев Кыргыз улуттук оюндарын атайын жыл сайын орустардын бул майрамында көргөзмө иретинде ойнотууга катышып келатканын жана мындан ары Кыргызды таанытып жүрө бермекчибиз деп айтат. Иш-чара бул жылда өтүп жүргөн биздин Русский мир деген фестиваль. Ошо арата быйыл биздин прекрасный год белгиленген. Чолпонбай Төлөбердиев деген биздин атабыздын элесине аралгандагы оюн-чара иш-чарасын өткөрүп кетели дегенбиз. Ошо негизинде биздин балдар жылда бул жака келип даярданып жүргөн биздин балдарыбыз, жигиттерибиз келип ошо бул көп улут арасындагы оюнга катышып жатат. Башка улуттун арасында быйыл чакырылбады. Быйылкы жылда карантин болгон үчүн бул ачык зарайына реклама болгон жок. Биз мына 2 күн аралыгында гана бул срочно болгондуктан уюшулуп биз келип өзүбүз участвовать этип атабыз. Жылдагыдай биз быйыл боз үйлөрүбүздү алып келген жокпуз. Эми мына биздин жигиттер бар экен, биздин балдар бар экен. Москвада көптөп кол кабыш кылып, биз бул жерден чогулуп, ынтымакка келип, биз ушул өзүбүздүн ата-бабабыз калтырып кеткен оюнду бүгүнкү күнгө чейин правиланы өзгөртпөй кармап ойноп келатабыз. Кудай буюрса өзү биз негизи даярданып атканыбыздын себеби бул 31-ине даярданып атканбыз. 31-август биздин эгемендүү майрамга биз 30-уна жылдырып Раменский ипподромго даярданып атканбыз. Бул жылы Россия аймагында уюшулган 4 команда катышып оюн көргөзүштү. Алар Кыргызстан, Москва, Талас ынтымагы, ошондой эле жаңы түзүлгөн Чолпонбай Воронеж командалары. Фестивалга жалпысынан 24 алынып келинген. Көкбөрүчү жигиттер болсо Россиянын ар кайсы жайларында иштешкенине карабай, Кыргыздын улуттук оюну болгон көкбөрү оюнун ойноп жүрүшкөнүн айтышат. Аттарда ар бир көкбөрүчү жигиттер өздөрү жем-чөбүн камдап карап келишет. Аттар Кыргызстандан алынып келинген. Фестивалда көкбөрү оюнунан башка эреңиш, кыз кумай оюндары да көрсөтүлдү. Ушул жерде жалпы ат оюндарынын көзөмөлүн алымсын болот. Муну 4 команданын оюнун, андан тышкары эреңиш, кыз кумай, ушу атка тиешелүү өзүбүздүн улуттук оюндардын жалпы көзөмөлү мен. Эми айта кетсем, бул спорт көкбөрү биздин улутубуздун, Кыргыздын спортунун жүзү болгон көкбөрү ушул экен, көкбөрү экен. Ушу бөтөн элде, бөтөн жерде жүрсөк да, ушу азаматтар, Кыргыздын жигиттери, жети дубандын азаматтары баарыбыз биргеликте, ынтымакта биригип, ушу бүгүнкү күндө Москва жергесиндеги Сергей Посад областындагы Русский мирге баарыбыз келип, улутубуздун көптөгөн оюндарын көрсөтүп келгенбиз. Спорт деген спорт экен. Ким күчтүү болсо жеңет экен. Жеңген адамга берде биз эч кандай чачтыштырбайбыз. Кайсы команда жеңсе да бул Кыргыздын жигиттери. Биз берге жеңип байга алып кетели деп келген эмеспиз. Биз показательный игра көргөзүп, ошо орустарга жакшы сапатыбызды, жакшы нерселерибизди көргөзүп, маанилүү нерселерибизди тааныштырып коелу деп келгенбиз. Ошол. Мен Тамбов жергесинен келдим, Тамбов областынан. Көптөн бери ушул көкбөрүдө кошо жүрөбүз, Москвада. Башта мындай десем, Нурбек мырза менен баштан бери жүрөбүз. Кудайга шүгүр ушу өзүбүздүн жигиттерди, Кыргыздын жигиттерин ушу эр оюндарын, эр жигит оюндарын көтөрмөлөп келатабыз, аракет кылып, түптөп келатабыз Москва жергесинде, бөтөн жерде. Оюн жөнүндө бир аз өзүм ой пикиримди айта кетсем, мынакей Курбаналиев Нурбек байкебиз баштаган, Бакенов Кубанч акебиздер баштаган, мынакей өзүңүздөр билгендей 3 жылдан бери Москва жергесинде көкбөрү биздин Кыргыздын улуттук оюнун
көкбөрүбүздүн ушу Москва жергесинде өнүктүрөлү деп аябай чоң салымдарын кошуп жүрүшөт, аябай чоң даярдыктар көрүшүп атат. Мына ушул көкбөрүгө деп күндөп түндөп чуркап жүргөн биздин акелерибизге терең ыраазычылыгыбызды билдирмекпиз. Жана ошондой эле ошол көкбөрүгө деп Москва бөтөн элде, бөтөн жерде жүрүп, өздөрүнүн ишине карабастан келип даярдык көрүшүп, оюн көргөзүп жүргөн ар бир мыкты кыргызыбыздын мыкты эр азаматтарына терең ыраазычылык билдиребиз. Аттардын багуусу боюнча, жем-чөбү боюнча балдар жапа-тырмак өзүбүз, ошол оюнчулар, жетекчилерибиз, тренерлерибиз баардыгыбыз жапа-тырмак чогултуп, атка эмне керектүү, кем каршылары болсо улам толуктап коштоп турабыз. Саламатсызбы? Аты-жөнүңүздү тааныштырып өтсөңүз, кайсы жактан келдиңиз? Саламатсыздарбы? Мен аты-жөнүм Сапаралиев Калыс Жентаевич. Талас областынын Чоң Кара-Бура району Чоң Кара-Бура айылынан болом. Ушул жерде Москвада улак чаап жүрүп, ушу Воронеж Чолпонбай деген улак командасын түптөгөнбүз былтыртан бери. Бул команданын түптөгөнүбүздүн себеби дагы ошо сиздердин учуруңуздардан пайдаланып элге түшүнүк берип кетели. Биздин Чолпонбай Төлөбердиев атабыз ошо Воронежский областта каза болуп, Дон суузуна сүзүп өтүп, ошол жерде жан берген. Ошондуктан биз ошо бул Чолпонбай атабыздын атынан ошо Воронеж Чолпонбай деп Жалаң Таластын балдары команда түзүп чыктык. Ошону менен бирге эле ушу 3 жылдан бери эмгектенип келген, бизге жакшы жол көрсөтүп келген Нурбек байкеге, анын арасында ошо ар бир уюмдун жетекчилерине чоң рахматыбызды айтмакпыз. Анткени ушу алыс жерде жүрсөк дагы, Орус жергесинде жүрсөк дагы өзүбүздүн спортубуздун жүзү болгон көкбөр номер 1-ди ушул Россияда дагы белгилеп атабыз да. Ошол кишилердин салымы чоң, ошолорго Алла ыраазы болсун. Биз мына быйыл ушул Русский мирде Воронеж командасы болуп биринчи жолу выступать этип атабыз. Рахмат сиздерге. Канча командаңыздарда канча ат бар, канча? Командабызда 10 ат бар. Составта 12. Кудай кааласа командадагы аттарды да толуктайбыз деп ишеним беребиз. Рахмат, чоң ийгиликтер болобу. Рахмат сиздерге да, рахмат. Мен бул жакта чынын айтсам жумуш кылып иштеп жүрүп эле туш болуп калдым. Бир жол эмес, бул 3-чү жолу келишим көкбөрүгөчү. Абдан мындай жакшы болуп атат да, бул биздин улуттук оюнубуз болгон үчүн кызыгып келип атабыз да, чынын айтсам. Анан ошол биз үчүн мындай буну таштап коюш мүмкүн эмес го дейм, биздин каныбызга сиңип калган оюн. Ошон үчүн мындай сыймыктанып келип көрүп атам. Ошо бүгүнкү көкбөрүчүлөргө тынчылык каалайм, ден соолукта болушсун, ат жалында шамалда ойноп жүрө берсин, такымдары эч качан талбасын. Ошол анан аттары мүргүбөсүн, такымдары талбасын, өдө кырстан өз сактасын Кудайым. Ушундай жакшылыктуу күндөрдө ар дайым жүрө берели, ынтымактуу болойлу. Элибизде, жерибизде тынчылык, аманчылык болсун, оорудан Алла Таалам өзү сактасын. Ушундай ар дайым жакшылыктуу күндөрдө жүрө берели. Бул экинчи жолу келишибиз ушу Сергей Посадка. Абдан жакшы болуп атат. Мындан да жакшы болот деген үмүттөрдөбүз. Сиздерге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип тартып, көкбөрүн жайылтып, ушундай неме болуп аткандарга, кыргыздарды көрүп, бир туугандарыбызды көргөндө сүйүнүп, бири-бирибизге ушинтип орустарда болсо дагы кызыгып көрүшкөнүнө биз дагы абдан кубанычтабыз. Ат үстүндө чоңойгон балдарыбыз биз дагы мүмкүнчүлүк болсо кошулуп ойномокпуз. Салам алейкум биздин спортсмендер. Бүгүнкү майрам кечени көңүлдүү өткөргөнүңөр үчүн, келип көңүлдүү катышып бергениңиздер үчүн силерге чоң рахмат. Мен азыр экинчи местаны награждать этип рұқсат этиңиздер. Воронеж Чолпонбай. Воронеж Чолпонбай. Капитан команды. Подай, пожалуйста. Однозначно так, пустовки медали грамота. Медал. Медал. Бирден.
Мы всегда рады вас видеть на доброжелательной, доброй, гостеприимной земле Подмосковья, в Сергиевом Посаде. Также хочу пожелать новых побед, удачи на всех соревнованиях. Миру мир, дружбе дружба. Хочу поздравить команды Москвы, которая заняла первое место. Удачи! Насип бізге Құдайым бұйырған екен, біз де алдық Құдай бұйыр. Bir ай алдын даярданғанбыз, қоқыстан эле келип чагып келдик да. Bir ай алдын, бирок 10 күн, 15 күн зубар болгон да, балдар өзүбүз. Бүт эле балдар күчтүү. Командада бүт эле бирдей болбосо оюн болбойт го. Ошон үчүн бүт эле балдар күчтүү деп ойлойм. Карсылаштар деле Воронеж командасы, Таластан, булар деле Москвадагы, Россиядагы сборный командасы эң күчтүү атаңдаштар булар деле. Азырынча бул жакта номер 1 болуп аткан булар деле. Бүгін ойын жақсы болды. Бөйдө кырсыгы жок, эң главныйсы ошол. Биздин түзүлгөнүбүзгө ушу башы негизи 3 жыл болуп калды. Анан түзүлгөнүбүзгө аз эле болду, 1 жыл болду да. Ушу жалпы мекендештерге эмне дейбиз? Биринчиден баарына ден соолук, жакшылык болсун. Ошо ушунда жана жаман оорудан алыс бололу. Ошо Кыргызстанга салам. Омин, эмки жылда Кудай буйрса, мунан көбүрөөк жакшы оюнду уюштуруп берели. Поледе эмне болсо да, ошо поледе калсын. Эмне де Кудай кааласа ушундай ынтымактан айта берсин. Алдыңкы алган улакчыларга танк. Дайыма ушундай байрамдарда жолугушуп аман эсен жүрө берели да. Омин. Мадина Жапарова, Гүлдесте Капарова, Москва областы, 2020 жыл.